Салам достор, дүйнөдө мына ушундай жумурткадан күнүнө 1 миллиарддан ашык тоок жумуртка багытындагы тооктор жумурткалайт экен. Албетте бул интернеттен алынган маалымат. Ал эми бул жумурткалардын сапаты, анан кийин аны пайдалуулугу эмнеде экенин элдин баары эле биле беришпейт. Эл арасында айтылып жүрөт, моундай күрөң түстөгү жумурткалар пайдалуу депчи. Бирок мен алдыда видеодон алыстабай турсаңыздар, бул ак жумуртка пайдалуубу, эмне үчүн ак түстөгү, ал эми бул күрөң түстөгү жумуртка пайдалуубу, бул эмне үчүн күрөң түстө экенин алдыда видеодо айтып беремин. Жумуртканын кабыгынын түсү тооктун келип чыккан тукумуна байланыштуу болот. Ак тоок ак жумуртка тууйт, күрөң тоок күрөң жумуртка тууйт. Албетте бул жумуртка багытында багылып жаткан тоокторго байланыштуу. Азыркы мезгилде Кыргызстанда жумуртка багытында багылып жаткан тооктордун 100% ак тооктор болгону үчүн алар ак түстөгү жумуртка туушат. Ал эми пайдалуулугу экөөнүкү да бирдей болот. Ошол эле мезгилде жумуртканын сапаты, саны тооктун жеген жемине көз каранды болот. Жемдин курамында эмне болсо, жумуртканын сапаты ошого жараша болот. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, тооктун рационундагы белок, кальций жана D витамини жумуртканын кабыгын бекемдейт. Эгер тоок сапаттуу жем жесе, жумуртканын кабыгы оңойлук менен сынбайт. Анткени жакшы сапаттуу жем жеген тоок жакшы сапаттуу жумуртка тууйт. Биз көрсөтүп жаткан жем тооктор үчүн атайын балансталган, табигый дан, протеин жана минералдар аралашкан. Натыйжада жумуртка көп берет жана сапаты жогору болот. Табигый жем дени сак тоок үчүн. Эсиңизде болсун, тоок эмне жесе ошого жараша жумуртка тууйт. Сапаттуу жем берип, таза азык өндүрүңүз. Жумуртка багытындагы тоокторуңузга заводдун өзүнөн түз эле жемди сатып алгыңыз келсе жана соода жайларына мына ушундай жумурткаларды дүң баада сатып алууну кааласаңыздар, мен жогоруда телефон номерлерди жазып калтырдым. Ошол номерлерге байланышыңыздар. Жумуртка багытындагы тооктор боюнча, алардын клеткалары боюнча жана жумуртка багытындагы тооктор жеп жаткан атайын ошо рацион менен жасалган жемдер боюнча кошумча дагы маалыматты билгиңиздер келсе, анда ушул комментарийге жазып калтырыңыздар. Анан видео жаккан болсо, менин ушул каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Рахмат баарыңыздарга, дайыма үй бүлөңүздөр менен ден соолукта болуңуздар.